Саламатсыздарбы. 2025 жылдын 19-iyun күнү Жалал Абад шаарында өрт болуп, Береке базарында. Ошол жерде кошуна магазинден өрт чыгып, биздин магазиндин күйүп баратканынан өрт өчүрүүчүлөр келгенде өчүрбөй атасыңар деп ортодо урушуп, пикир келишпестиктер келди. Ошонун айынан урушуп кеттик. Бардык кыргыз элинен жана ошо өрт өчүрүүчү кызматкерлерден кечирим сурайм. Биз түшүнбөй калдык. Каерде көрсө электричество өчүрмөйүнчө суу сеппейт экен эле. Ошо дагы бир жолу кечирим сурайм баарынан. Түшүнбөстүктөр болуп калды. Ассаламу алейкум кыргыз эли. 2025 жыл 19-жылда чамасы 8:30-да Жалал Абад шаарынын Төмөн Байзак көчөсүндөгү Береке базарынан кошуна магазинден өрт чыкты. Биз МЧС пожарныйлар звонок кылып чакырдык. Алар примерно 15-те келишти. Алар келип өрттү өчүр десек биз өчүрбөйбүз деп коюшту. Биз кийин алар менен пикирге келишпештик болуп, биз урушуп талашып кеттик. Көрсө алар светти өчүрмөйүнчө суу сепкени мүмкүн эмес экен. Биз аны түшүнбөй билбей пикир келишпештик болуп уруша кеттик. Мен ошо МЧСтин өрт өчүргүчтөрдүн сотрудниктеринен кечирим сурайм. Жана кыргыз элинен кечирим сурайм. Bundan кийин мындай нерсе кайталанбайт. Мен Хажиматов Дилшат. 19-iyun 25-жылы Береке базарында өрт чыгып, өрт чыккандан от өчүрүүчүлөр барды эле. Ошолор менен алар сеппей туруп калды эле. Биз алардан сурадык, эмне сеппейсиздер деп. Анан алар току өчпөгөнчө булар сеппейт экен. Биз билбеген халатта алар менен кичине сөз сүйлөшүп, акырышып калыппыз. Биз эми түшүнбөгөн халатта билбей калыппыз. Биз билбеген халатта аларга катык сөз сүйлөп калыппыз. Алардан биз кечирим сурайбыз. Кыргыз элинден, от өчүрүүчү немесинен кечирим сурайбыз. Endi bunday işler kaytalanmaydı. Daha kalasa onday işler bol olsun, canbasın.